падыша өзүнүн колунда иштеген кызматчысынын ар дайым бактылуу экендигин себебин бир аалымдан сурайт. Аалым молдодон сурайт. Бул эмне үчүн менин кызматкерим ар дайым бай, бактылуу ар дайым, жүрөгү тынч. Мен ушунчалык байлыгым бар, бийлигим бар, бирок эмнегедир бай эмесмин. Жүрөгүм ар дайым кедейликте сыгылуу, кайгыруу менен өтөт. Мунун себеби эмнеде деп баягы молдодон аалымдан сурайт. Жүрөктүн байлыгы. Урматтуу мусулман бир туугандарым, жүрөктүн байлыгы. Ал аалым бүгүн ушул кызматкериңиздин эшигинин астына 100 дирхам сага белек деп жазыңыз дагы 99 дирхамды эшигинин астына коюп коюңуз деди. Падыша айтканын кылып, аалымдын айтканын кылып, кызматкеринин үйүнүн эшигинин астына келип, ошол айткандай жазып, 100 дирхам сага белек деп 99 дирхамды эшигинин астына коюп койду. Коюп эмне окуя болот, аны күзөтүп турду. Баягы кызматкер эшигине чыгып, эсептеп көрсө 100 эмес 99 дирхам. Үй бүлөсүнүн семьясынын бардыгын айтып чыгып, 1 дирхам көчөдө түшүп калган окшойт деп, айылды көчөлөрүн издешти башташты. Падыша буну байкап турат. Издешти таба алган жок. Баягы ар дайым бактылуу болуп жүргөн кызматкер бир тыйындын, бир дирхамдын айынан үй бүлөсүнө бакыра баштады, табышыңар керек деп. Түнү менен уктабагандыктан эртеси күнү сарайга дагы чарчаган абалда, кыйналган абалда жумушуна келди. Ошондо гана падыша кантип бактысыз экендигин себебин түшүндү. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, мындан алынуучу сабактар өтө көп. Биз Аллах Таала берген 99 неаматты эсептебей, бир жок нерсени издеп, аркасынан кубалап жүрө беребиз. Ошондуктан кайгыдабыз, кападабыз, бактысыздыктабыз, караңгы күндүн ичиндебиз. Жарыкка чыгуу жолдорун көрүнбөй жүрөт. Мунун себеби ушул. Аллах берген 99 жакшылыкты билбейбиз, бирок бир жок нерсенин артынан кубалап жүрө беребиз. Бул жашоо бир кем дейт. Тирүүлүктүн базарын бары жокту продукттан алып келдим десең, баары бир нерсе кем чыгат. Бул жашоо толгус дүйнө. Толбойт баары бир. Бири кем дүйнө. Бирөөдө бир нерсе бар, дагы бир нерсеси жок. Азыр Кыргызстанда бары жок менде бар. Мен токмун, өзүмө Кудайыма шүгүр, бары жок бар деген адамды табылбайсың. Бардыгында бир нерсеси кем.